Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Бишкек шаарында бир коңшунда турабыз. Бул жерде өзгөчө инсаныбыз бар. Албетте бул инсандын сөзү, үнү элибизге жетпей, биз жардам берүүгө келдик. Ким десеңиз, биз алдыда дагы сиздер менен барлашып маек курганга аракет кылабыз. Бул жакта ушундай мүмкүнчүлүгү чектелип, бир оор абалда жашаган инсаныбыз жашайт. Ошол менен биз азыр байланышып, маектешип, үйүнө конок болуп келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Муну сизге таап коеюн. Кантиңиз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Сиз менен ушул көрүүчүлөр менен биргеликте таанышайын деп чечтим. Аты жөнүңүз? Атым Шайбек уулу Ерманас. 1995 колом. Жалал Абадтан болом. Азыр учурда Бишкекте, ушул жакта квартирада жашайм. Ушу. Канча убакыт болду квартирада турганыңызга? Бул жакка келгениме 1 ай болду. Бул жакта жашачым, бияктачы. Бияка келгениме 1 ай болду. Ушу 1 жыл болду. Жол кырсыгына учурап, мотоциклден авария болгом өзүмчү. Жол кырсыгына авария болуп. Ушул. Бир бутуңуз жакшы. Бир бутум жакшы. Ошондо бир бутум иштебей калгам, жана полниче. Мыяктан бияка келген кезген мыяктан ичинде темир бар. Полниче. Ошондо чачка талкаланып кеткен, бияк сөөктөрдө талкаланып кеткен полный. Бизде операцияны жасабайт болуш керек. Бизде колдон келишинче аракет кылдык деди, калган эми өзүңөн деди. Түркияга барып операция кыласың деди, негизи. Калган. Канча суммага кетет экен каражат Турцияга? Турцияга $25,000 деди. 25 000 анда акча жок. Айнан мен ушинтип биякта жүрөм. Өз ата-энем жок, бир тууганым жок негизичи. Бул жакта квартирада турам. Азыр жеген тамагыма да акчам жок. Квартиранда эптеп төлөйм, көчөдөн бир жарымдан акча сурап, көчөдөнчү. Көчөдөн кайра сурап, курсам тойгуз эптеп тойгузам. Ушу бара турган жерим жок, шеше турган жерим жок. Ушу жакта жашайм. Бир туугандарым жок деп атпайсызбы? Ата-энем жок. Эмне болуп жок болуп калган ошол кыска болуп бизге? Кичинекей мен кезинде атам менен апам ажырашып кеткен. Эки жолдо ошончо жок болгон алар. Анан апам 1 жыл болду кайтышып болгон негизичи. Кайтышыга да барбадым, негизи бутум сынып калган эле да. Бара албадым алгачы. Бир тууган эжелерим бар, алар эки жакта. Алар карабайт да негизичи. Алар өздөрү менен өздөрү. Чалсаң же телефон алышпайт, же СМСти окуп коюшат, жооп бербейт негизичи. Бир тууган жардам бербегенен башка эч ким жардам бербейт экен деп, ошо кыргыз элиме кайрылдым негизичи. Дос жора жолдоштор? Дос жора жолдошторум бар. Эми мына базарда грузда иштечим, алар жардам берип, кичине неме болуп, квартира ушунча төлөштү, негизде жардам берип келишти. Анан алардан эле сураштым да, эмне болбодум, уялчу. Ушу башка эч ким жардам бербейт. Ушу кыргыз элимен жардам суранам, ушу. Жардам берип кетиңиздер. Ушу ишенгеним сиздер кыргыз элим, сиздерден башка эч ким жок мен жардам бере турган. Буга чейин базарда иштеп жүргөнсүз. Жакшынакай эле жашоодо. Буга чейин базарда иштеп, жакшынакай жашоодо, грузда иштечим. Жакшынакай эле иштечим. Өзүңүз канча жаштасыз? Өзүм 29-да. 29-да. Үйлөнгөн эмессиз? Үйлөнгөн эмесмин, бойдок. Кайсыл жактын кулуну болосуз? Жалал Абадтан. Кайсыл жеринен? Жалал Абадтын Тайраев деген айылдамын, негизи. Аякта эле бир 7-класска дейин окуп анан бияка келгем Бишкекечи. Бишкекте. Аякта да эч ким жок, же үйүм жок, же жайым жок, айнан бияка келдим эле. Атам бир тууган инисинин колунда чоңойдум эле, кичинечи. Анда үйлөнгөн, батышып калат экенсиң аяктачы. Ошондуктан биякта келип, жашап, иштеп, иштегенмен башта эле иштеп жүрдүм эле жакшынакай элечи. Ушу 1 жыл болду, жол кырсыгына кабылгам. Ушундай акыбалга туш келип калдым. Же бара турган жерим жок, жашай турган жерим жок. Эми бул да Кудай таалам сыноосу да. Баягы Кудай таалам сыноону бергенде да көтөрө албаган адамга бербейт экен сыноонучу. Сиз көтөрө алат экенсиз, Кудай таалам сизге сыноону бериптир. Эми жалпы көрүүчүлөрдүн арасынан дагы албетте артыңызда эл турат, буюрса жардам берем дегендер болот. Буюрса акчачы болуп кала турган болсо, сиздин бутуңузга дагы Турцияга барып жасап келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Баары жакшы болот. Негизи кайрылбаш керек бул нерселерге. Ар бир инсандын башында бар нерсе экен да, бул Кудай таалам жазып койгон экен, ошону сыноодон өтүп атабыз. Бул жерде квартирага канча төлөйсүз? Бияка квартира 4100 сом төлөйм. 4100. Колдо ишик ачылып турган квартирада жашайм.
Ошол жерде. Бул жакта дагы башка квартиранттар жашайбы? Биякта жалаңга башка башкалар жашайт. Өзүңүз жалгыз? Биякта бир дос бала менен жашайм. Ал деле жем шерик кылып алып негизде. Шерик болсун жардамдашып Тамак аштан кантип атасыз? Тамак аш эми ар күндөн курсак тойгузуп келем. Оксум жакы өтө. Ошол жакта курсак тойгузуп келем. Бергени берет, бергени жок. Эртең күндү убакта. Бул жак жылуу элеби? Кышында кантесиздер деген? Бияк оны дубалдар көчүп кеткен негизичи. Эми кышка бир жактан таш кирем, бир жакка акчам жок да. Эми ушундай шартта чыгып атам. Бишкекте көптөн бери экенсиз. Кайсы базарда иштедиңиз? Айсыз базарда иштейм. Кайсы базарда грузчик? Ноптой проектida. Грузчик болуп, Грузчик болуп. Азыр эми эмне максатыңыз бар мындай өзүңүздүн эмнени пландап жүрөсүз? Ушу кыргыз элиме жардам сурайм, ушу операцияга жардам бериңиздер. Буюрса, көрүүчүлөрдүн арасынан дагы беришен март адамдар бар албетте. Биз сиздин өзүңүздүн жеке реквизитиңизди, эми-макыңызды жазып чыгарабыз. Эгерде жардам берүүчүлөр болуп турган болсо, өздөрү сизге кайрылып, бул жака келип жардам беришет. Эч кандай алдоо, бул бирөөнүн акысын жеп, Кудай тааланын астында өтө чоң жоопкерчилик бар да. Ушу эптеп курсак тойгузуп, бар жерде курсак тойгузуп келем да. Бул дааратканага барганда кантип атасыз? Дааратканага барганда столум бар, бул столго жыгачкачы. Жыгачка жасап берген. Мына биякта. Бул жакта жашайсыз. Бул жакта жашайм. Эме деле жок окшойт. Жуунуп турган жер, душ. Эчтеке эле жок жуунуп турган жер. Кылдыйга сайга түшөм. Ал жерде. Могул жерден көрүнөт экен сай, э? Ал жерде неме бар, кран бар. Туалет жайындачы. Тет жерде бар экен. Жакшы. Бул жактан супу эч нерсе тамбайт. Жакшы элеби? Азыр пока тамбайт, азыр негизи жаңы деле жайлык негизи. Жакшы. Бул жакта досуңуз жатат окшойсуз. Биякта сиз жатасыз. Бул жакта досум жатат, биякта мен жатам да. Кичине тамак каны болуп, кышта болгондо, кыштачы. Кышта көчөдө алып кеткем. Кышта бара турган жер жок, калып такыр. Эч жака бара албайчы. Больницадан чыккандан көчөдө алып кеткем да. 1,5 айдан больницада жатып, ошончо көчөдө алып кеткем. Пут гипс болуп, пут болуп, эптеп. Бир жерде түнөп анан. Ошондон тартып кетти эле, оны көрсөтүп турду, жактан тартып кетти эле. Ал жакта ошол жакта турчу элеңиз мурда. Дордойдо атамдын карындашынын үйүндө турчумун да. Анан манын үйүндө да балдары бар, семейлер да алардычы көп да. Эми неме болгондон бирөөнүн үйгө батышта эме окуп аткан тууган үйгөчү. Бутуңуз неги сезеби мындай кармап эме кылганда? Пут сезет эми. Онда ийилбейт да, мына полно катып калган. Ийилбейт экен да. Азыр мына путту коюп да баса албай атпайм бир негизичи. Ол Турцияга барганда $25,000 басып кетишиңиз ыктымалдуу бар экенби же? Бар деди, врачетте гарантия бар деди, гарантия беребиз деди да. Алды менки бул жерде деген бул чачка тылканып кеткен да. А пут кичине баскан сайын пут шишип баса албайм негизичи. Өтө неме көтөрүп жүрөм да, бизге караганда да бир буту көтөрүпчү. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ушул Эрминас мырза жардамга муктаж болуп турат. Өзүңүздөр ошол кайдыгы карабаган инсандарга кайрылабыз. Көрүүчүлөрдүн арасынан бир март адамдар боло турган болсо, ушул кишиге жардам берүүчүлөр боло турган болсо, биз ушул Эрминас мырзанын өзүнүн эм банкын реквизитин бул жака жазып коебуз. Ошол жактан акча которуп, же болбосо байланышып, ушул жака келип жардамыңыздарды берип кетсеңиздер болот. Садака берүүчүлөр боло турган болсо, садака бул ар кайсы балелерден сактайт. Бул нерсе ар бир инсандын башынан да түшүп калышы ыктымал, бирок Кудайым сактасын. Ошондуктан биз садаканы берип өзүбүздүн жашообузга дагы бир жакшылык алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан сиздерден жардам күтөбүз.